8 сабак. Интернет менен гармонияда жашоо. Киришүү. Бул сабакта биз эмне үчүн жана кантип жеке маалыматтарды коргоо керектигин карайбыз. Жаксыз маалымат кантип жеке маалыматка айланары туурасында билесиңер. Ошондой эле интернеттеги жеке маалыматты көзөмөлдөө канчалык кыйын экени туурасында маалымат аласыңар. Мындан тышкары, интернет гигиенанын негизги эрежелери менен таанышасыңар. Элестетип көргүлө. Силер досторуңар менен өзүңөрдүн мектебиңердин сайтын жасадыңар. Буга көп убакыт жумшадыңар. Ал абдан кооз, жаманбап көрүнөт. Ал жака мектеп окуучулары катталышы үчүн силер көп эмгектендиңер. Актуалдуу контент менен толтуруп, кызыктуу кылганга аракет кылып жатасыңар. Кокустан аны кимдир бирөөлөр бузуп кирип, бардык жөндөөлөрүн алмаштырып, ал тургай ага кирүүгө мүмкүн болбой калды. Силер кандай сезимде болосуңар? Жаңылыктардан силер күнүгө миңдеген сайттар бузулуп, чабуулга дуушар болуп жатканы туурасында көрүп жатасыңар. Алардын арасында биржа, банк, ФБР, НАСА, ал тургай Пентагон жана АКШнын ак үйү да бар. Бул сайттар абдан ишенимдүү, электрондук коопсуздук системалары менен корголгон. Ошондуктан социалдык тармактагы жеке маалыматтарды бузуп кирүү абдан оңой. Ким мындай окуяга туш болду эле? Ал эми баракчаларда силердин катталуу убагында киргизген жеке маалыматтарыңар бар да, жана алар башка адамдар тарабынан өз максаттары үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Жеке маалымат деп эмнени аташат? Жеке маалымат бул жеке адамга тиешелүү бардык маалыматтар. Анын фамилиясы, аты жөнү, туулган жери, күнү, жылы, айы, дареги, үй бүлөлүк абалы, мүлкү, билими, кирешеси, кесиби жана башка. Мисалы, паспорттагы маалыматтары, финансылык ведомосттары, медициналык картасы, биометрия. Кандайдыр бир сайтка катталып жатканда же соц тармакка силерден бул сыяктуу форманы толтурууну суранышат. Кээде кайсы бир пунктулары жок болушу мүмкүн. Бирок силер түшүнүшүңөр керек. Тармакка жеке маалыматтарыңарды жөнөтүп жатып, силер ага болгон көзөмөлдү колдон чыгарасыздар. Заманбап адам азыр адамдар туурасында маалымат чогулткан ар кандай түркүн техникалык каражаттардан эч жашына албай калды. Ошондуктан жеке маалыматтарды жайгаштыруунун жөнөкөй эрежелерин билүү керек. Бул жерде деле негизги эрежелер кадимки жашоодогудай. Оройлук кылба, урушпа, хулигандык кылба, өзүңдү сыйлык алып жүр. Бирок интернет негизинен жазуу түрүндөгү баарлашуу мейкиндиги. Маектеш силердин жүзүңөрдү, жесттерди көрбөйт. Жазган нерсе кандай тонда айтыла турганын да уга албайт. Ошондуктан бул жерде туура эмес түшүнүп алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Демек, биринчи эреже мүмкүн болушунча сылык болуу керек. Кадимки жашоодогудан дагы сылык бол. Айрыкча бейтааныш бирөө менен сүйлөшүп жаткан учурда, ал силерден да алдаганча улуу болушу мүмкүн. Сылык учурашып, коштошкону да унутпагыла. Дайыма суранам, өтүнөм деген сыяктуу сөздөрдү колдонгула. Жана эч качан бетме-бет турганда айта албаган нерселерди жазбагыла. Эгерде текстиңерге кандайдыр бир эмоция кошкуңар келсе, смайликтерди колдонсо болот. Бул эң белгилүү эки смайлик, бири жылмаюуну, экинчиси муңайыңкы маанайды түшүндүрөт. Бул капталга бурулуп коюлган беттин сүлөкөтү, бири кубанычтуу, экинчиси кайгылуу. Кээде аларды жөнөкөй кашалар менен да алмаштырып коюшат. Бирок смайликтерди ашыкча колдонуунун дагы кереги жок. Текстке обу жок эле илек белгилерин коюп салуу да жарабайт. Ошондой эле интернетте жалаң чоң тамгалар менен жазуу да туура эмес. Жана акыркысы, сабаттуу жазууга аракет кылгыла. Силер үчүн бул кошумча машыгуу болушу мүмкүн, ал эми билдирүүңөрдү окуган адам үчүн бардык орфографиялык, пунктуациялык эрежелер сакталып жазылган текстти окуган жагымдуу болот. Керек. Жеке маалыматтарды коргоо туурасында. Ишенимдүү пароль силердин онлайн ресурстардагы жана тиркемелердеги аккаунттарыңарды коргой алат. Купуялыкка жөндөө башка адамдардын силердин ар кайсы онлайн ресурстардагы жеке маалыматтарыңарга кирүү деңгээлдерин аныктоого жол берет. Жеке маалыматтарды башкаруу эрежелери силердин интернетке жүктөгөн жеке маалыматтарыңардын өз репутацияңарга кандай таасир этээрин түшүнүүгө жардам берет. Интернетке жеке маалыматтарды киргизүүдөн мурда өзүңөр каалаган ресурста экениңерге көзүңөр жетсин. Шылуундар түзгөн башка жасалма баракча болуп калышы мүмкүн. Интернет глобалдык компьютердик тармак. Бүгүнкү күндө бул 150 өлкөдөн 15 миллион абонент. Ай сайын тармактын көлөмү 7-10% чоңоюуда. Мурда тармак бир гана файлдарды алмашуу жана электрондук почта үчүн пайдаланылчу. Азыр болсо анын жардамы менен алда канча татаал маселелер да чечилүүдө. Ошондой эле интернет азыр жөн гана пикир алмашуу үчүн да дүйнөдө чоң популярдуулукка ээ. Болууда. Бирок интернетте бир катар коркунучтар бар. Алардан коргонуу үчүн интернет гигиена эрежелерин сактай билишиңер керек. Интернет гигиена деген эмне? Биз билгенде гигиена
Бул айлана чөйрөдөгү вирус, бактериялардан коргонуу, ден соолукта болуу бизди бала кезибизден баштап гигиенаны сактаганга үйрөтүшкөн. Тишти тазалоо, тамак ичерде колду жуу, жашылча жемиштерди жууп жеш керек жана башка. Интернет так ушул сыяктуу эле вирустар жана башка коркунучтар бар чөйрө. Бир гана ден соолукка эмес, капчыгыңа да, руханий дүйнөңө да зыяны тийиши мүмкүн. Биз гигиена эрежелерин бала кезден тартып үйрөнөбүз. Ошондуктан интернет колдонуучулары да интернет гигиенаны тармакка биринчи кадам жасагандан баштап эске алышы керек. Интернет гигиена өтө маанилүү. 99% учурларда колдонуучунун коопсуздугу өзүнөн көз каранды. Эң жогорку технологиялык бузуп кирүүлөрдөн коргонуу мүмкүн эмес. Ошондуктан интернет сервистер өз колдонуучуларын төмөнкүдөй каражаттардын жардамы менен коргошот. Пароль туурасында дээрлик бардыгы эле билишет. А бирок аны кантип туура колдонуу керектигин силер азыр билесиңер. Эч качан эч кимге паролуңду жөнөтпө жана бербе. Паролду кагаз блокнотко жазып ал же ишенимдүү программада сакта. Эч качан кандай формада болбосун электрондук почтаңарда сактабагыла. Бардык пароль жашыруун сыр ачкычтарды, сыр суроолорго жоопторду жана башка ушул максатта ачылгандарды атайын кагаз блокнотто сактоо коопсуз. Бардык паролдорду татаал коюш керек. Башкача айтканда, кеминде 11 символдон тургандай болуш керек. Курамында сөзсүз түрдө сан жана тамгалар болушу зарыл. Мезгил менен паролду алмаштырып туруу керек. Кеминде жыл сайын паролдорду алмаштырып тургула. Пароль кооз, ыңгайлуу же эсте калгандай болсун дегенди унуткула. Сиздин пароль арам ойлуу адам үчүн гана кооз жана ыңгайлуу болушу мүмкүн. Электрондук почтанын паролун жеңилдетүүгө эч качан болбойт. Анткени көпчүлүк сервистерде эгер сиз паролду унутуп калсаңыз, колдоо кызматы аны сиздин электрондук почтаңызга жөнөтүшөт. Демек арам ойлуу адам сиздин бир гана электрондук почтаңыздын паролун билүү менен башка бардык паролдоруңузду билип алышы мүмкүн. Башка бирөөнүн компьютери менен колдонсоңуз, андагы таржымалды дароо өчүрүп койгула. Пароль жоголгон учурда калыбына келтирүү каражаттары менен сак болуңуз. Электрондук почтаңызда эмес, телефонуңуздун номерин пайдаланыңыз. Тармакта бузуп кирбегенде эле шулуундар толтура. Алар сиздин почтага кат жазышат. Мисалы, чоң байлыкты мурастап калдыңыз жана аны алуу үчүн көрсөтүлгөн шилтемеге кирип, пластикалык картаңыздын номерин киргизүүнү же белгилүү бир сумманы которууну суранышат. Мындай шылуундукка кабылбаш үчүн ал кат келген даректи текшерип, шилтемени ачпоо керек. Бул үчүн бардык колдонуучуларга вируска каршы программаларды жаңылап туруу жана компьютер флешкаларды вирустан текшерип туруу сунушталат. Зыяндуу программалар компьютерде билинбей, жылдап жашашы мүмкүн. Бир күнү керектүү маалыматты уурдап кетиши ыктымал. Сак болгула. Зарылдыгы жок болсо ишеним артпаган сайттардан бекер программаларды көчүрүп же орнотпогула. Мындай программалар менен бирге вирус же шпиондук программалар кошо келиши мүмкүн. Эмесе келгиле, интернеттеги коопсуздук эрежелерин бышыктап алалы. Интернеттеги негизги коркунучтар атайын таратылган зыяндуу программаларга байланыштуу. Андан сактануу үчүн бир нече жөнөкөй эрежелерди кармануу керек. Биринчиден, белгисиз даректен имейл кат келгенде анда көрсөтүлгөн шилтемени эч качан ачпоо керек жана ага тиркелген документтерди дагы ачпагыла. Экинчиден, шек жараткан сайттарга кирбегенге аракет кылгыла. Айрым учурларда интернет браузерлер же издөө системалары бул сайттан коркунуч келиши мүмкүн экенин эскертип турушат. Бул эскертүүлөрдү кулактын сыртында калтырбагыла. Капысынан эле пайда боло калган диалог терезечелеринен да сактангыла. Аларды ачпай туруп, үстүңкү оң жак бурчундагы крест менен көрсөтүлгөн жеринен жаап салгыла. Интернеттен көрүнгөн программаларды көчүрө бербегиле. Ишенимдүү текшерилген программалык камсыздандыруу булактарынан гана пайдалангыла. Жана эрежелердин акыркысы, жок дегенде айына бир жолу компьютериңерди вирустан текшертип тургула. Мүмкүн болсо коргоочу тармактык экран орнотуп алгыла. Тут мы храним всю. Бул жериңерде эмне бар? Биз бул жерде компьютердагы электрондук почтага келген бардык маалыматтарды сактайбыз. Кана карап көрөлүчү. Бул кат кимге келген? Ал мага келиптир. Мен эң мыкты сайт конкурсунда жеңүүчү болгонумду жазышыптыр. Мен өз сыйлыгымды алыш үчүн бул шилтемени ачышым керек экен. Бит, а сен бул конкурска катыштың беле? Жок, катышкан эмесмин. Бирок ага карабай сен жеңүүчү болуп турсуң. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул менин абдан жолдуу экенимди түшүндүрөт да. Жок, бул сени алдап атышат дегенди түшүндүрөт. Бул чынында тузак болушу мүмкүн.
Мен түшүндүм. Анда бул катты өчүрүп салалы. Бул кат мага келиптир. Бирөө жазып атат. Салам, илеп белгиси. Менин сүрөтүмө бааңды бер, илеп белгиси. Кана азыр баалап көрөлү. Сүрөтү кана? Ал тиги тиркелген файлдын ичинде, аны ачуу керек. Токто, сен бул каттын кимден келгенин билесиңби? Жок, билбейм. Бир белгисиз электрондук дарек экен. Бул файлдын ичинде бейтааныш адам жөнөткөн зыяндуу программа болушу мүмкүн. Незнакомый человек может быть какая-нибудь вредная программа. Түшүндүм. Анда ачпай туруп өчүрүп салалы. Бул эмне? Жүк ташыгычтар бригадасы силерге көчкөнгө жардам берет, дейт. Бул да вируспу? Жок, бул жөн гана спам. Бул бүт бардыгына эле жөнөтүлө бере турган рекламалык кат. Алгысы келбегендерге деле келе берет. Бул каттардын зыяны жокпу? Андай деле эмес. Кандай болбосун зыян келтирет. Аларды өчүргөнгө убакыт кетет да. Мен түшүндүм. Чтобы раз и навсегда защитить компьютер. Компьютерди биротоло зыяндуу программалардан коргоо үчүн менимче компьютерге антивирус орнотуу керек. Антивирус бул жерде жардам бере албайт. Андан көрө фаервол коюу керек. Коргоочу тармактык экран. Урматтуу контроллер, сиз кандай деп ойлойсуз? Кайсынысы жакшы? Фаервол же антивирус? Менин оюмча тигиниси да, мунусу да жакшы. Дээрлик бардык заманбап антивирус программаларында антивирустук мониторинг режими бар. Бул режимде антивирус компьютерде ачылып жаткан бардык файлдарды текшерет. Эгер вирустук же шпиондук программалар табылып калса, антивирус же аны өчүрөт, же карантинге коет. Бирок дайыма вирусту текшерүү компьютердин иштөөсүн жайлатат. Ал эми тармактык экран эмнеге керек? Жана деги эле бул эмне? Тармактык экран же аны кээде фаервол же брандмауэр деп да аташат. Бул компьютер менен интернеттин ортосундагы трафикти текшерген программа. Эгер сырттан кимдир бирөө силердин компьютериңерге киргенге аракет кылса, эскертүү терезеси пайда болот. Ал эми кээде силердин компьютердеги кандайдыр бир белгисиз программа интернетке чыгууга аракет кылса, бул учурда да фаервол эскертүү берип, ага уруксат берүүнү же тыюу салууну сурайт. Акыркы жылдары биздин жашообузга биз мурда укпаган түшүнүктөр пайда болду. Алардын бири геолокация. Бул сөздү мурда айрым бир кесип ээлери гана колдонушкан. Аскерлер, моряктар, учкучтар жана башкалар. Бүгүн болсо бул түшүнүк күнүмдүк жашоодо кеңири орун алды. Көңүл ачууда, интернет аркылуу баарлашууда. Геолокация эки сөздөн куралган. Грек тилинен гео — жердин үстүңкү бети. Англис тилинен location — жайгашуу, орун алуу, позиция дегенди түшүндүрөт. Бул сөз менен объектинин кайда экенин андан келген радио сигналдын жардамы менен аныктоону аташат. Биз кайда жүргөнүбүз туурасындагы маалымат менен бөлүшкөндө жана интернетке сүрөт чыгарганда, биз көп учурда кырдаал көзөмөлдөн чыгып баратканын байкабай калабыз. Геолокацияга аяр эмес мамиле кылуу коркунучу мына ушунда. Тармакка киргизилген ар бир маалымат биз үчүн олуттуу маселенин себеби болушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандай, кайда кантип убакыт өткөрүп жүргөнүңөр туурасындагы маалымат кылмышкер үчүн силердин хоббиңер, кызыкчылыктарыңар жөнүндө кабар берет. Жана ал муну өз максаттарына колдонушу ыктымал. Бул туурасында биз алдын ала ойлонбогондуктан, мындай кырдаал биз үчүн күтүлбөстүктөй туюлат. Мына ушул үчүн жашооңуз туурасында кеңири маалыматты интернетке жайгаштыраардан мурда ойлонуу керек. Геолокациянын пайдалуу жактары. Геолокация жашоодо кеңири пайдаланылат. Ал айрым өзүнүн кесибине байланыштуу кайсы бир аймакта ориентир табуусу зарыл болгон адамдарга чоң пайда алып келет. Геолокациянын жардамы менен адамдар төмөнкүдөй нерселерди жасай алышат. Тааныш эмес жерден өзүңдүн кайда экениңди билиш үчүн, керектүү жерге эң ыңгайлуу маршрут табуу үчүн. Чоочун шаарда багыт алууга, керектүү уюм, магазин, кафе, ресторан, музей, парк, коомдук транспорттун аялдамаларын жана башкаларды оңой табууга. Унааңдын кайда жүргөнүнө байкоо жүргүзүү, айрыкча унааны уурдап кеткен учурларда өтө пайдалуу. Жоголгон же уурдалган электрондук гаджеттерди табууга, телефон, планшет, гаджеттер жана башкалар. Жөнөткөн аманаттарды, жүктөрдүн кыймылына көз салуу. Ошентип биз бул сабакта интернетте өзүңдү кантип коопсуздандыруунун амалдарын карадык. Биз жеке маалыматтарды коргоо керектигин,
жана интернет гигиена эрежелерин сактоо керектигин билдик.